Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары аяктады. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанганын билдиришип, Кыргызстан менен Өзбекстан кыргыз-өзбек көп кырдуу кызматташтыгын мындан арыда чыңдоого бекем ниетин ырастаганын белгилешкен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын соңунда аларча мамлекеттик жаратылыш паркында меймандарга этно-маданий программа тартууланды. Мирзиёевдин Кыргызстандагы иш сапарында 24 документке кол коюлду. Кыргызстан менен Өзбекстандын биринчи айымдары Айгүл Жапарова жана Зироотхан Хашимова Бишкектеги улуттук тарых музейине барышты. Бул тууралуу аталган музейден билдиришти. Маалыматка караганда биринчи айымдар маданият чөйрөсүндө чоң иштерди аткарып келе жаткан Илимий институт тарых музейинин экспозициясындагы ата-бабалардын жана түрк дүйнөсүнүн түптүү тарыхын ачып көрсөткөн түпкү булактык башат болгон уникалдуу коллекцияларды өтө кызыгуу менен көрүп чыгышкан. Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип унаа чыгаруу келишимине кол коюшту. Бул тууралуу бүгүн 27 январда эки өлкөнүн президенттеринин расмий жолугушуусунда маалым болду. Анда өлкө башчы Садыр Жапаров менен өзбек ажоосу Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда автоунаа жана коммерциялык техникаларды чыгарууну уюштуруу боюнча кызматташуу келишими түзүлдү. Документке Кыргызстандын министрлер кабинети жана Өзбекстандын өкмөтү тарабынан кол коюлду. Биргелешкен кыргыз-өзбек ишканасы Чүй облусунун Москва районунун аймагында ачылат. Инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары Нурадил Баясовдун айтымында бул келишимде Бишкекке жакын жерде Равон үлгүсүндөгү унаасын чогултууну ишке ашыруу каралган. Бул долбоор боюнча алгачкы меморандумга 2017 жылы кол коюлган. Ошол жылдан бери бир топ сүйлөшүүлөр жүрүп, талаштуу маселелер чечилди, деди ал. Баясов ишкананын ишмердүүлүгү УЗ Автосаноот, ошондой эле ата мекендик Дити Техник жана Нур компаниялары тарабынан ишке ашырыларын белгиледи. Белгилей кетсек, бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Булак Субергежи. Орусияда абакта жаткан жигиттин сөөгү Украинадагы согуштан келди. Асылбек Абдалиев аттуу киши Орусияда абакта отурган бир тууган агасынын сөөгү Украинадагы согуштан келгенин айтып чыкты. Маркум буга чейин расмий эмес орусиялык түзүм ЧВК Вагнер тууралуу сөз кылган. Абдалиевдин маегин Супер Инфо гезити 27 январдагы санына жарыялады. Маалыматка караганда маркум 30 жаштагы Аян Алишеров Жалал Абад облусунун Кочкор ата шаарынын тургуну. Ал 2019 жылы Орусияда 3 досу менен чогуу адам уурдоо жана опузалап, акча талап кылуу беренеси менен айып тагылып, Мордовияда абакта отурган. Энисинин айтымында тагылган айыптар жалган жала болгон. Жакындары Аянды Кыргызстандагы абакка которуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 2022 жылдын июнь айында чечим чыккан. Бирок үстүбүздөгү жылдын 12 январында каза болду деген кабар келген. 2022 жылдын 24 ноябрь күнү Донецк облусунун Артемовск шаарында каза болуптур. Ага чейин телефон чалбай, 2 айдай дайынсыз болуп кеткен болчу, дейт маркумдун энеси. Асылбек Абдалиев абактагы агасын кыргыз деп күйгөн, ар намысы бийик жигит болчу деп сыпаттап, Кыргызстандын жараны кандайча согуш таласына барып калганына айран таң калып жатканын айтат. Бир жолу сүйлөшкөндө ЧВК Вагнер келди бизге. Украина аркылуу эркиндикке чыгуунун жолдору бар экен деп калды. Согушка катышам, кеткени жатам деп такыр айткан эмес, дейт ал. Аны менен катар Абдалиев Орусияда абакта отурган кыргыз жарандары көп экенин баса белгилеп, бийлик төбөлдөрүнөн элчиликтен өз жарандарына кайдыгер болбоону өтүнгөн. Өлкөдө эртең менен күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. 27 январда таңкы саат 6:10 Ысык Көл облусунун аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Жети Өгүз районунун Каракол айылында 5 бал, Тоң районунун Кажы Сай айылында 3 бал, Нарын облусунун Нарын шаарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Жер титирөөнүн очогу Каракол айылынын батышында 6 чакырым алыстыкта катталган.
Булак бара келди. Талас районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Талас районунун Көпүрө базар айылынан агып өткөн Каракол дарыясына муз тоңуп, жеке жакын жайгашкан үйлөрдү, короо жайларды каптоо коркунучу жаралган. Мындан улам 26 январда кырдаалды жөнгө салуу жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында Талас районунун аймагында райондук деңгээлдеги өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланды. Өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу үчүн учурда номер 36 жол тазалоо ишканасынан 10 жумушчу, 2 техника, 6 кызматкер жана 1 АСМ тартылган. Буга чейин 12 январда Майлуу суу шаарына дагы өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ал катуу сууктун кесепетинен Майлуу суу шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуучу сууканаларынын түтүктөрү тоңуп, мындан улам элге жылуулук берүү жана таза суу үзгүлтүүгө учураганы менен байланыштуу болгон. Булак репортер Кежи. Ысык көлдөгү төрөтканада чарчап калган 6 ымыркай боюнча бир нече кызматкер иштен алынды. Ысык көл облусундагы ымыркайлардын жана балдардын өлүмүн талдоо боюнча республикалык комиссиянын көчмө жыйынын, ошондой эле райондук администрациялардын жана саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда республикалык кеңешме өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Кеңешменин жүрүшүндө январь айында Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө чарчап калган 6 ымыркайга медициналык жардам көрсөтүү боюнча эксперттик баасы угулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары төрөгөн аялдарга жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү боюнча иш жетишсиз деңгээлде болуп жаткандыгын белгиледи. Республикалык комиссиянын жана республикалык кеңешменин жыйынтыгы боюнча жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүнө алып келген оору жугузуп алуу учурларын өз убагында аныктоо жана анын алдын алуу иштерин жетишсиз деңгээлде уюштургандыгы үчүн административдик жаза чаралары көрүлдү. Жыйынтыгында оорукананын бир нече кызматкери иштен алынып, дагы бир катар кызматкерлерине сөгүш жарыяланды. Президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаевага да сөгүш жарыяланды. Ысык көлдө транспорт министрлигинин кызматкери жолдо кум чачып жүрүп каза болду. Бул тууралуу журналисттерге Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милицияга аймактык ооруканадан Темир айылында жол тейлөө башкармалыгынын кызматкери Ананьева айылынын 60 жаштагы тургуну Хов өлкөсүндөгү жүк ташуучу унаанын бортунда жолго кум чачып жүрүп, кокусунан кулап түшкөнү тууралуу маалымат түшкөн. Жабырлануучу алган жаракаттары менен Ысык көл райондук аймактык ооруканасына жаткырылган, бирок каза болуп калган. Факты райондук милициянын маалыматтык электрондук журналына катталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Булак Серепкежи. Ноокаттагы мектептин муздак болуп жатканы боюнча Билим берүү министрлиги маалымат берди. Маалыматка караганда 24, 25, 26 январь күндөрү Ынтымак айылында саат 8:00дөн саат 10:00го чейин жана мезгил менен электр энергиясын берүү үзгүлтүүгө учураган. Ошол учурда мектептин буу казанындагы сууну айдоочу насостор иштебей калгандыктан мектептин имараты муздап калган. Кайрадан жылуулук берилип, толук кандуу ысыганга чейин 2 саатка жакын убакыт кетет. Бул мезгилде класстарда температура нормага жетпей жаткан. Жылытуу мезгилине керектелүүчү БСШ маркадагы 90 тонна көмүр айыл өкмөтү тарабынан түшүрүлгөн. Акыркы 2 күндөн бери башка БК маркадагы көмүр айыл өкмөтү тарабынан алып келинди. Учурда окуу каналарында температура 17-18 градусту түзөт. Мындан сырткары окуу каналарына кошумча жылыткычтар коюлуп жылытылууда. Окуу процесси эч кандай үзгүлтүүгө учураган жок дешти. Буга чейин ата-энелер Ноокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүндөгү Төрөбай Кулатов атындагы орто мектебинин жылытуусу начар болуп жатканын, түшүрүлгөн көмүр жакшы күйбөй жатканын айтып чыгышкан. Булак Серепкежи. Кыргызстандык окутуучу Японияда кымыз боюнча долбоор жазып, эл аралык медаль алды. Манас университетинин инженердик факультетинин тамак аш инженердиги бөлүмүнүн окутуучусу Айчурөк Мажитовага эл аралык Мацумаи фонду тарабынан медаль берилди. Бул тууралуу аталган окуу жайдан билдиришти. Айчурөк Мажитова медальды аталган фонддун илимий гранты менен Японияга барып, Кумамото университетине
Кымыз ачытуу учурунда белок фракцияларынын өзгөргөндүгүн, жогорку эффективдүү суюктук хроматографиясында изилдөө темасындагы долбоорун ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн алган. Ал 6 айлык изилдөөнүн алкагында Бангладеш, Франция, Испания, Япония жана Литва сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдүн академиктери менен иштешип, пикир алмашканын жана университетибизди эң мыкты деңгээлде таанытууга аракет кылганын айтты деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи.